Рахмат, Дастан Ишпеш. Мен, урматтуу депутаттар, саламатсыздар. Мен ушу маселе көтөрдүм эле жуунда боюнча. Ошондо ушу озонду бузуучу зыяндуу заттар келди эле. Анан ушул жерде комиссиячы ошол жака барып, ошону текшерип, ошол зыяндуу заттар ошол жерде сакталып турганын көрүп, анан ушуну бир же Кытайлар кайра алып кетпейт экен. Киргизбей атыптыр. Же биз кетире албай атабыз. Бул контрабандалык түрдө кирген зыяндуу заттарды озонду буза турган. Ошонун эмеси эмне болду? Тагдыры. Ким жооп берет? Ошол ушул жерде турабы дагы эле? Хранениеде турат, баягы боюнча эле иштер барган комиссия менен бирге иштебедик беле? Ошол боюнча иштер алып барылып атат. Негизинен тергөө иштери жүргүзүлүп атат боюнчачы. Жок эме канча болду? Андан бери 1-2 жыл өттү. Буну кандай кылайын деп атасыздар? Бул кантип кайра артка кетире албайт экенсиңер? Буну кандай кылып жоготкон атасыңарбы? Же кандай кылып бир боюнча ушул тиги тергөө иштери бүткөндөн кийин Академия наук менен иш алып барылып аткан, охрана окружающийsi менен биргеликте. Ошол жагы менен иш алып барылат негизинен. Бул тергөө иштери ким тергеп атат буну? Финансовый полициясында болчу. Финансовый полиция? 2 жыл болду бул финансовый полицияны текшерип атканы. Кандай оюңар бар? Ушуну кандай деп мына тергөө иштери бүттү. Бүткөндөн кийин кантип жоготкон атасыңар буну? Бүткөндөн кийин атайын комиссия бар, комиссия иштеп атат. Комиссия иш алып барат мындан ары. Кандай комиссия? Эмне комиссия? Өкмөттүк атайын комиссия. ошол межведомственный комиссия бар. Ошону утилизация боюнча. Ошо менин көзөмөлүмдө, мына депутаттардын көзөмөлүндө ошо боюнча тийиштүү. Иш алып барабыз. Экологиядан мына тийиштүү адамдар жаза тартыш керек. Таможнядан тийиштүү адамдар жаза тартыш керек. Ошону аягына чыккыла. Чыгабыз.